Мен атым Жолдошбек, фамилиям Байызбеков. Ошо электр станциялар ачык акционердик коомунда гидротехникалык кызматта башчынын орун басары кызматын аркылайм. Энергетикага келип калган себебим мен окуп бүткөн окуу жайга байланыштуу болуп калды. Чындыгында бул окуу жайга мен атайын ушул окууга тапшырайын деп ал окуу жайга тапшырган жок элем. Өзүмдүн ой максатым башка окуу жай эле. Анан ал жака баягы турмуш шартына байланыштуу тапшыра албай калып, ошо Жалал Абад мамлекеттик университети ачылып, Кара Көл шаарындагы инженердик факультет бар эле. Мурун кечкисин окутулчу, ошол жерде күндүзгү бөлүмү ошо биринчилерден болуп ачылып, ошол жерде биринчи бүтүрүүчүлөрдөн болуп окуп өттүк да. Ошол жерде гидроэлектростанцияларды куруу боюнча адистигин алып чыктык. Ошонун аркасында келип калдык. Бул иштеп аткан жумуштун максаты бул гидротехникалык кызматта иштейм деп айтпадымбы? Бул гидротехникалык кызматта негизги менин негизги милдеттерим бул электр станциялар ачык акционердик коомуна Кыргызстандагы бардык эң чоң ири жана орто гидроэлектростанциялар карайт да. Алардын ал акыбалын, орусча айтканда состояниясы деп коебуз го, ошо турган турушу кандай ал абалда турат, ошолордун көзөмөлдөп, оңдоп түзөөдөн өткөрүш керек болсо, аларды оңдоп түзөөдөн өткөрүп, жакшы иштей турган, жакшы акыбалда кармап туруу. Андан сырткары гидроэнергетика болгондон кийин бул бизде суунун жардамы менен иштейт ГЭСтер. Анан ушул ГЭСтердеги агып өткөн суулардын так эсебин алуу. Канча суу кирип атат, канча суу чыгып атат, туура иштелип атабы, пайдалуу, мындайча айтканда пайдасын берип өтүп атабы, же жөн эле мындай курулай агып кеттиби, ошо окшогон так эсебин алып турабыз. Тандаган кесибим мен башында айтып өткөндөй, чындыгында башка кесип эле, ачыгын айтканда, көбүрөөк баягы гуманитардык илимге көбүрөөк кызыгам да. Кыскасын айтканда, кыргыз тил адабиятына көбүрөөк кызыгат элем. Ал жака тапшыра албай калып, жана айтып өткөндөй, ошо ГЭСтерди куруу боюнча адистикке ээ болуп калдык. Анан эми Кыргызстанда ал убакта мурунку союз ыдырап, таркаган мезгилге туш келип калды дагы. Мамлекетибиздин экономикасы жаңы ГЭСтерди курууга абалы оорураак болуп, анан мен ал ГЭСтерди куруу боюнча ишке аралаша албай калдым. Себеби экономикалык жагдайларга байланыштуу. Анан ошол себептен ошол курулган ГЭСтерди эксплуатациялоо боюнча жумушту аркалап жүрөм да, ошо бүгүнкү күнгө чейин. Эми жумушта ар бир эле жумушта кыйынчылыксыз жумуш болбосо керек. Ар бир жумуштун өзүнүн белгилүү бир кыйынчылыктары да болот, анан жыргалчылыгы да болот дегендей. Кызыктуу окуялар негизинен көп эле болот. Анан азыр сиз сураганда баягы көп нерсе эске келбей атат. Өзү негизи кызыктуу окуялар бир топ эле болот. Бир эске келген нерсени айтайын. Токтогул ГЭСте иштеп жүрөбүз. Ал жерде ГЭСтин ичине кирип кеткенден кийин эч кандай телефон, наркы берки тартпайт. Анан бизде Муслим деген чогуш деген бала бар эле, жигит. Анан өзү мага окшогон башка адистикти алса дагы колунан баары келген мындай алтын кол жигит болчу. Анан радио болобу, телевизор болобу, компьютерби же башка нерсеби баарын оңдой берет эле да.
Анан колунан көп нерсе келет эле, устачылыкта жайы бар. Анан ошого Токтогул ГЭСте гидроцех деген бир цех бар. Цехтерге бөлүнөт: электротех, гидроцех, турбинцех. Ошол жерде гидроцехте иштеген бир пенсияга чыгайын эле деп калган адам болчу. Ошол жерде иштеген адам келип кирип калды. Муслим как раз бул бирөөнүн радиосун оңдоп аткан эле да. Бул авиат учур болчу, түштөнүү мезгилинде. Оңдоп атса, ал киши кирип келип калды дагы. Менде дагы бир радиом бар эле, ушуну оңдоп берсең жакшы болот эле деп калды. Муслим сурап калды, УКВсы барбы деп. УКВ деп бул жана ультра короткая волна деп коет да. УКВсы барбы деп сураса, ал киши: эми УКВсы болот да, сен биринчи оңдой бер, УКВсын кылабыз да деп. Ушундай бир бүгүнкү күнгө чейин эстесем күлүп калам да. Бош убактымда азыр мурдагыдай бош убакыт табыш кыйын болот экен, турмуш шартка байланыштуу, үй шартына. Анан бирок кандай болгондо дагы бала чагам менен чогуураак өткөргөнгө аракет кылам. Анан тынчыраак убакыт таап калчу болсом, бир аз анча-мынча бир-эки куплет жаза коймой жагым бар. Ошол жака көңүл буруп коем. Эми чын-чынына келгенде баягы мен жазган ырсаптардын көбү лирикага ооп кетет. Анан ошондой болсо дагы бул эми энергетикада иштеп аткандан кийин энергетик деген ырыма бир куплет окуп берейин. Жер шарын түгөл каптап жарыкчылык, ааламды күндүзгүдөй жарык кылып, электр энергиясы күйүп жанат, түндүн да түбүн тешип жарып чыгып. Эми коллектив бул эми экинчи үй бүлө деп айтат элем. Себеби эртең менен келгенден тартып, жумуш бүткөнчө кеч киргенге чейин ушу коллектив менен чогуу бирге болобуз. Ошондуктан булар экинчи үй бүлөдөй эле болуп калат. Бул жумуштагы ишене турган, таяна турган бир туугандарың десем да болот да. Эми жаш энергетиктерге айтарым, мурун биз ишке орношуп аткан учурда бизге улуулар айтат эле да, эч кандай жумушка жаңы кирип атканда акчасы канча экен, оклаты кандай экен деген нерсени оюңарга да келбесин депчи. Чын-чынына келгенде оюбузга деле келчү эмес. Анан мен ошону жаштарга дагы улуулардын айтканын мурас катары дагы ошолордукун эле берип кетет элем да. Алгач иштеп, ишке берилип, майын чыгара иштесе эле, анан жетекчилик баалайт, коллектив баалайт дегенде, анан баары акырындап боло берет. Эми энергетиктерди каалоо тилегим ушу мына 22 декабрь энергетиктердин майрамы келе атат, бир айдан кийин Кудай буйрса. Аларды келе жаткан майрам менен куттуктаймын. Мунагу күз-кыш жылытуу мезгилинин үстүндө турабыз. Күз жылытуу мезгилинен ийгиликтүү чыгып, элди жылуулук менен, жарык менен толук камсыздай беришиңиздерге мен тилектешмин деп айтат элем.